Салам достор, арабызда Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев тууралуу билгендер көп. А бирок биз менен өсүп келаткан жаңы муун балким эгемендүү Кыргызстандын алгачкы падышасы тууралуу маалыматы жок чыгар. Анда эмесе биз алдыда Аскар Акаев тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып өтөлү. Аскар Акаев 1944-жылдын 10-ноябрында Чүй облусунун Кемин районундагы Кызыл Байрак айылында туулган. Аскар мектепте окуп жүргөндө 6-классынан баштап физика сабагына баш оту менен кирип кетет. Бүтүрүү экзаменинде химия сабагында лабораториядан таң калыштуу жумуш жасап, мугалимдердин оозун ачырган. Ошентип 1961-жылы орто мектепти алтын медаль менен бүтүргөн. 1968-жылы Ленинградтагы так механика жана оптика институтун ардактуу бүтүп, аспирантурага тапшырат. 1980-жылы Москва инженер физика институтунда доктор диссертациясын жактаган. 1984-жылы Кыргызстандын Илимий академиясынын мүчө корреспонденти болуп шайланат. Ошол эле жылы Кыргыз СССРнин Илимий академиясынын академиги болот. Аскар Акаев профессор, Орусия илимдер академиясынын ардактуу доктор жана чет өлкөлүк мүчөсү. 7 ойлоп чыгаруунун, 43 макаланын, 150 илимий иштердин ээси, 20 талапкер жана 3 илимий докторлорду даярдаган. Анын 7 окуучусу бир канча премиялардын лауреаты болуп калышкан. Голография тармагындагы эң зор адистердин бири Юрий Денисюктун пикири боюнча, Аскар Акаев эки тармактын аштышкан жеринде оптика жана компьютер технологиясында өз заманынан алдыга кетип, укмуш натыйжаларга жетишкен. Аскар Акаев 1970-жылы 5-курстун студенти Майрам Акаева менен баш кошот. Алар 2 уул, 2 кыздуу болушкан: Бермет, Айдар, Саадат жана Илим. 1990-жылы Кыргызстан Илимдер академиясын 1 жыл жетектеген Аскар Акаевти жогорку кеңештин кезексиз жыйынында Кыргызстандын президенти кылып шайлашат. Андан 1 жыл өтүп, 1991-жылдын 12 октябрында жалпы элдик шайлоодо Аскар Акаев Кыргызстандын туңгуч президенти болуп шайланган. Чындыгында илимий жаатта өтө мыкты, дасыккан окумуштуунун саясатка аралашышы Акаевке да Кыргызстанга да ойдогудай мыкты жыйынтык алып келген эмес. 1995-жылкы президенттик шайлоодо кайрадан талапкерлигин коюп, бул иретте атаандаштарынан алдыга озуп чыгат. Ошол учурдагы Аскар Акаев жүргүзгөн саясаттын бир кемчилиги бардык мамлекеттик ишкана, завод, фабрикалардын менчиктештирилип, элге берилип кетиши болгон дешет адистер. Чындыгында Союз учурундагы бир топ кирешелүү өндүрүштүк ишканалар азыр жокко эсе. Андан сырткары колхоз, совхоздор жоюлуп, түздүк, сугат, кайракы, чөп жабык жерлердин баары ар бир Кыргызстандын жаранына үлүш жер катары бөлүнүп берилген. Муну менен биздин маалымат бүткөн жок. Кудай буйруса, мына жакын күндөрдө биз бул видеонун 2 бөлүгүн жарыялайбыз. Сиздер каналга катталып, класс басып, маалыматты досторуңуз менен бөлүшүп, өз ой пикириңизди, сунуштарыңызды комментарийге калтырасыздар деп ойлойм. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.